Ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Кадыр Маликов. Назарыңыздарда НТС каналында 100 суроо көрсөтүүбүз. Акыркы убактарда тойлорго көп акча жумшалууда. Муну кантип жөнгө салса болот? Ал эми исламда үйлөнүү үлпөт, сүннөт жана жээнтек тойлор кантип өткөрүлөт? Исламда деле майрамдар майрамдалат. Ошол эле үй бүлөлүк, салттык же диний майрамдарды алсак болот. Бирок кандай болсо дагы бардыгы чеги менен болуш керек. Жана да ал адамдын мүмкүнчүлүгүнө жараша болот. Ар бирибиз өз чөнтөгүбүзгө жана мүмкүнчүлүктөрүбүзгө карата иш кылышыбыз керек дегендей. Кандай гана майрамдык иш-чара өткөрбөйлү, мейли ал сүннөт же жээнтек той болсун, эң негизги максат бул жерде майрамдык маанай тартуулоо. Бул албетте ошол майрамдын маңызын түшүнө билүүгө жараша болот. Сөзсүз эле дасторконду мол тамак ашка толтуруп жана башка чыгымдарга чабылуу зарыл эмес. Эң негизгиси тойдук маанай тартуулоо. Исламда той жана башка жакшылыктарда элдин чогулушу бул Аллах Таалага ыраазычылык билдирүү катары каралат. Анда адамдар берилген жакшылыктарга тобо кылышат. Эң негизгиси тойдо жакшы маанай, ошондой эле ошол болгон жакшылыктарга тобо келтирүү. Эгер адам кайсы бир тойду өткөрүү үчүн акыркы акчасын жумшап, же аны өткөрүү үчүн бирөөгө карыздар болуп калбашы керек. Ошондой эле өзүнүн байлыгын же социалдык статусун көтөрүү үчүн эл көрсүн деп той бергенге да болбойт. Тилекке каршы бизде каада салтка байланыштырылып келген кээ бир калыптанып калган адаттар бар. Алар мына ошол адамдын деңгээлин көрсөтүүгө багытталган. Анан адамдар сенин аброюңа карап мамиле кылууга аракет кылышат. Мындай түшүнүктөрдү такыр жок кылыш керек. Анткени бул исламга каршы келет. Ошондуктан кандай гана жакшылыктар болбосун, алардын баардыгы мүмкүнчүлүккө жараша болушу зарыл. Андыктан эгер биз той өткөрүүнү көздөп жатсак, коңшу болуң, жекжаат же болбосо аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү тамак аш берип сыйлоо же алыс жакын туугандарды чакырып туугандык мамилени чыңдоо башкы максатыбыз болушу зарыл. Бул албетте исламга туура келет. Анткени ислам ысырапкорчулукка жол бербейт. Аллах Таала Куранда ким ысырапкорчулук кылса, ал шайтандын досу болот. Шайтан өз кудайына ыйман келтирген эмес деп айткан. Мына ошондуктан ысырапкорчулук исламда тыюу салынган. Ысырапкорчулук деген бул адам өз байлыгын ченеми жок эл көрсүн деп короткондугу. Үнөмдү колдонуу менен ысырапкорчулукта чоң айырмачылыктар бар. Ошондой эле исламда сараңдык болууга да тыюу салынган. Ошондуктан ислам баардык нерсеге тең орто мамиле кылганга чакырат. Эгер зарыл болсо кийим-кече же тамак аш алуу дегендей. Ал эми эгер биз анчалык деле муктаж болбогон кымбат кийим же тамак аш алсак, ысырапкорчулукка жатат. Тескерисинче сараңдык кылган да болбойт. Кийим же тамак аш алууда же кандайдыр бир жакшылыктарда ачыкча сараң болбош керек. Жалпылап айтканда биз булардын баардыгына исламдын негизине карашыбыз керек. Бул деген исламдын, шарияттын негизги максаттарын билүү. Ислам дайыма акылга сыя турган кыймыл-аракеттерди жактайт. Ислам үчүн кимдин байлыгы көп же ким беделдүү экенинде эмес, ким жараткандын ыраазычылыгын табуу үчүн жакшылык иштерди көп жасайт. Ошол маанилүү. Көпчүлүк аялдар жолдошу үй бүлөсүн бакпай же күйөөсү майып болуп калгандыктан алар Орусияга иштегени кетишет. Буга исламдын көз карашы кандай? Бул жаатта шарият боюнча белгилүү бир эрежелер бар. Исламда дуруратул тубихул махтурат деп айтылат. Бул деген турмуштук зарылчылык тыюу салынган нерселерге жол берет деген түшүндүрөт. Же болбосо машшака тажлибу таисир дейт. Бул татаалдыктар сөзсүз жеңилдетүүнү алып келет дегенди билдирет. Бул жагынан биз абалга жараша карашыбыз керек. Албетте үй бүлөнү эркек эмес, аял камсыздап жатканы жат көрүнүш. Ошондой эле аял кишинин үй бүлөсүн багуу үчүн чет өлкөгө чыгып жатканы колдоого аларлыктык эмес. Бирок биз сөз кылып жаткан жагдай боюнча белгилүү бир себептер бар. Эгер жолдошу майып болуп же ден соолугуна байланыштуу үй бүлөсүн тийиштүү камсыз кыла албай турган болсо, анда жубайы үй бүлөсүн багуу үчүн иштөөгө аргасыз болот. Бул учурда ал аялга эч кандай күнөө жазылбайт. Шариятта аял деген коргоого алынчу киши катары каралат. Бирок эгер жолдошу чынында үй бүлөсүн камсыз кыла албай турган абалда болсо, анда бул милдет жубайына жүктөлөт. Бул жерде ал аялга Кудай алдында чоң сооп жазылат. Бүгүнкү күндө көпчүлүгү банктардан же жеке тараптардан кредит алууга аргасыз, анткени айлык майналары жетишпейт же бирөөдөн үстөк пайызсыз карыз алууга мүмкүн эмес. Бул чоң күнөө болуп эсептелеби? Бул өзгөчө мусулмандарды ойлонтуп келген маселе. Исламда үстөк пайызы менен карызга акча алуу арам болуп эсептелет. Шариятта буга катуу тыюу салынган. Мунун башкы себеби ушундай. Бирок кээ бир учурда кайсы адам билбестиктен же өтө зарыл керек болуп турган учурда карыз берүүчү адамдар жок болуп калгандыктан банктан үстөк пайыз менен акча алууга аргасыз болот. Бул үчүн ал сөзсүз түрдө Аллах алдында жооп берет. Анткени бул күнөө болуп эсептелет. Ошол эле учурда ага жазылган күнөөлөр ага себепсиз акча бербей койгон же үстөк пайыз менен карыз берген тараптарга да тиешелүү болот. Биз исламда каржылык жагына анча маани бербей, жалаң гана сыйынуу жагына,
намаз, орозо сыяктуу нерселерге өзгөчө көңүл буруп көнүп калганбыз. Чындыгында каржылык жагы, тактап айтканда жакырчылык исламда эң башкы орунда турат. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакырчылык бул бардык бузукулуктун энеси деп атаган. Себеби жакырчылык кандайдыр бир жагдайга байланыштуу күнөө иштерди кылууга мажбур кылат. Ошондуктан бул жерде бардык жагдайларды эске алып карашыбыз керек. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө азыркы банктардан башкача иштеген башка банктар жок. Биз үстөк пайыз менен карыз алуу арам деп айтып келебиз. Бирок чыныгы жашообузду карап көрсөк, азыркы тапта биз бир дагы үстөк пайыз насыя бере турган жана башка жеңилдиктерди берген каржы мекемелери жок. Бирок чыныгы жашообузду карап көрсөк, азыркы тапта биз бир дагы үстөк пайызсыз насыя бере турган жана башка жеңилдиктерди берген каржы мекемелерин көрө албайбыз. Ошондуктан эл бул жаатта күнөө болчу кадамдарга барууга аргасыз. Бул боюнча күнөөнүн кайсы бир бөлүгү мамлекетке өлкөнүн каржы бөлүгүн тейлеген тараптарга дагы тиешелүү болот. Ошол эле учурда үстөк пайыз менен берген тараптарга дагы чоң күнөө жазылат. Анткени алар элге берген акчанын негизинде пайда көрүшүүдө. Бирок балелердин башкы себеби бул жакырсыздык. Биз бардыгыбыз бирдей эмеспиз. Биздеги мусулмандардын көпчүлүгү өз арабысын араң тарткандар. Алар кандайдыр бир деңгээлде каржылык колдоого муктаж. Алардын баарынын ыйманы бирдей эместиги, алардын бардыгы эле жакыр болууга моюн сунуп турууга чыдай албай, балдардын кийинтип ичинтүү зарылчыгы буга себеп болот. Бул жерде эң негизги маселе адилеттүүлүктө. Социалдык каржылык адилеттүүлүк дегендей. Бардыгы ушуга байланыштуу болууда. Ошондуктан биздин мамлекетте келечекте үстөк пайызсыз акча берүү үчүн чакан каржылык мекемелери түзүү аракетин көрүш керек. Алардын башкы максаты киреше табуу эмес, ушул жол менен жакырчылыктан чыгуу болуш керек. Мындай жол менен биз карапайым элге чоң жардам берген болот элек. Бирок тилекке каршы бизде андайлар азыр такыр жок эсе. Биз азыр паракорчулук күч алган заманда жашап жатабыз. Бир ишти бат бүтүрүш үчүн пара берүүгө туура келет. Мындай кырдаалда мусулмандар эмне кылыш керек? Кандай гана кырдаал болбосун кандай гана шылтоо таппайлы паракорчулук исламда арам болуп эсептелет. Аллах Таала пара бергенди жана пара алганды да өз каарына алат. Бүгүнкү күндө көйгөй мен бир ишти чечүүдө пара бердим дегенде эмес. Буга биз системалуу карашыбыз керек. Анткени бир эле адам эмес, бардыгы өз ишин ушул жол менен чечип келгендиктен өлкөнүн бардык тармактарында паракорчулук кенен жайылган абалга кептелдик. Бир сөз менен айтканда баары бири-бирине байланышкан. Тилекке каршы бул чийлешкен тамырды биз өзүбүз түзүп алдык. Мындай кылуу негизинен коомдо адилетсиздикти пайда кылат. Анткени бардык иштер бир гана акча менен чечилип калат. Бул кырдаалдан чыгуу үчүн биз алгач өзүбүздөн башташыбыз керек. Бир жерден аргасыз пара берүүгө мажбур болдук. Бирок колдон келишинче мындайдан алыс болууга аракет кылыш керек. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, өз напсибизди тыйып, кандай гана кыйынчылыктар болбосун, сабырдуу болууга аракет кылышыбыз зарыл. Биз өзүбүздү өзгөртпөйүн, бизди эч ким өзгөртө албайт. Аллах Таала Куранда чындыгында кайсы бир коом өзүн өзгөртпөйүнчө, ал коомду өзгөртпөймүн дейт. Өзгөрүүнү алгач маданияттуулуктан башташыбыз керек. Өз түшүнүктөрүбүздү өзгөртүшүбүз зарыл. Тилекке каршы биз азыр бирөөгө бир нерсе берүү менен андан кандайдыр бир пайда көрүп калууга көнүп калганбыз. Мисалга, бала төрөлгөндө төрөтканадагылар бизден бир нерсе талап кылып, алар сүйүнчү жагын кыйытып сурашат дегендей. Ошол эле мектепке, бала бакчага балабызды орноштурууда, кайсы бир жакшы жумушка орношууда шапка берүү түшүнүгү бар. Жада калса өлгөндө да көрүстөнгө сөөк коюу үчүн жер алууга пара беребиз. Булардын бардыгы бүтүндөй системага айланып калгандыктан биз бардыгыбыз күнөө дүйнөсүндө жашап жаткандайбыз. Ошондуктан өзгөрүүнү өзүбүздөн башташыбыз керек. Мейли биз жаңылып билбестиктен күнөө иш кылып коётурбуз, ыйманыбыз алыс болуп калар. Бирок кандай болбосун жараткан Аллах Таала кечиримдүү зат экенин унутпайлы. Ошондуктан паракорчулукту жоюуда бир гана бийликтен талап кылбастан, коомду өзгөртүүнү жеке өзүбүздөн башташыбыз керек. Эгер ислам жүрөктөргө толук уялаганда гана адам толук өзгөрөт. Буга байыркы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келген караңгылык коом мисал боло алат. Анткени ал коомду пайгамбарыбыз өзгөртө алды. Эгер биз өзүбүздү мусулманбыз деп эсептеп, Аллага жана анын пайгамбарына ыйман келтирген болсок, анда биз бир гана намаз менен чектелип калбастан, өзүбүздүн жүрүм-турумубуз, сөзүбүз жана жашоо образыбыз исламга төп келип туруш керек. Сиздер менен мен Кадыр Маликов болдум. Сиздер 100 суроо көрсөтүүсүн көрдүңүздөр.